Assalamu alaikum dostlar. Bizim kanalımıza katkı like basmayı unutmayınızlar. Aldığında sizler menin daha kızıklı angemiler menin bölüşmekçüyüz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a şükürler daytalı. Allah sizlerdi bizlerdi bugünkü tangda özünün inşallah merimi menin oygottu. Bizlerge dağın bir Allah'ın bir rahmatı berildi de inşallah. Bizden bugünkü kıla turgan mayagız sizler menin bizlerden. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turalı da. Kündörün birinde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabaları menin jolda kele жатса, Mekke'nin bir tar köçelerinde kele жатса, aldından Abu Cahil çat. Abu Cahil bu Peygamberimizin avası, atasının iğnelerinden bolup ketedi. Bu Peygamberimizge öte düşmanlık kılıp, Peygamberimizden uşunçalık Peygamber ekenini bilgen, işengen, birok özünün uşunçalık tekebirdiginen Peygamberimizin Peygamber ekenligini kabul kılgan emes da. Sebep degende bu Allah'ın kalası bolganda. Allah kalasa bardığına hidayet berip koydu da. Biroq Allah Taala bu bunday adamdарды jaratты эмне үчүн? Бизди тоону көбүрөөк кылып Аллага жакындаşыбыз үчүн да. Ошол Абу Жахил Пайгамбарыбыздын алдынан чыгып калат да, Пайгамбарыбыз карап туруп, "Астагфирулла, Алла кечирсин. Ey Muhammed" дейт да. "Sen дейт, bu дүйнөдө мен көргөн, мен билгендерден эң ырайы суук, эң түрү суук, ушунчалык bir мындай тил менен айтканда жылмоксуң" дейт да. "Ушунчалык жаман адамсың" дейт да. "Кебетек ушунчалык bir адам карагыс" дейт да. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи hiç bir karşılık kılbastан жылмайып туруп, "Ооба" дейт, "Туура айтасың, аба ке" дейт да, басып кетет да. Ошондо жанында турган сахабалар ушунчалык ачууланып жана Абу Жахилди жалгыз болот Абу Жахил уруп салмакка да ушунчалык даярданышат да. Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи жок дейт, "Туура айтат" дейт. Абу Жахил "Туура айтты, мен аба экем, туура айтат" деп басып кетет да. Дегенде сахабалар таң калат да, Пайгамбарыбыздын артынан кетет. Ошентип бара жатса дейт, Абу Бакр радиаллаху анху Пайгамбарыбыздын астынан чыгып, "Я Расулулла" дейт, "Сен толгон айдай жарыксың" дейт да. "Бу дүйнөдө мен билген, мен көргөндөрдөн" дейт, "Ата-энем курман болсун" дейт. "Ушунчалык сулуусуң, ушунчалык нурдуусуң, ушунчалык bir мээримдүү, башкача bir инсансың" дейт да. "Сендей адам бу дүйнөдө жок. Төрөлгөн эмес, төрөлбөйт дагы" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи жылмайып туруп, "Ооба Абу Бакр" дейт, "Сен да туура айтасың" дейт да. Дегенде жанагы артында бара жаткан сахабалар таң калып, "Я Расулулла" дейт да, "Мечитке жетишет, сизден бир хикмат сурасак" дейт да. "Жана Абу Жахил алдыңыздан чыкты" дейт, "Сизди ушунчалык боктоду" дейт да, мындайча айтканда дейт. "Ушунчалык сизди тилледи" дейт. "Бирок ого да эч бир жаман айтпастан" дейт, "Сиз" дейт, "Ооба" деп макул деп айттыңыз" дейт да, "Аны да кабыл кылдыңыз" дейт. Эми Абу Бакр радиаллаху анху алдыңыздан чыкты, ал сизди ушунчалык мактады, ага да сиз "Ооба" деп макул деп, ага дагы "Бул да туура" деп жооп бердиңиз. Бул жерде хикмат эмне дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи жылмайып туруп өзүнүн мээримдүү жүзү менен сахабалар карап туруп айткан экен да. "Ооба" деген экен да. "Мен деген бу дүйнөдө жаралтылган күзгүмүн" деген да Пайгамбар саллаллаху алейхи. "Мени караган адам өзүнү көрөт" деген да. "Менден эмнени көрсө" дейт, "Өзүнү көрөт" дейт. "Мендеги болгон нерсе" дейт да. Себеп дегенде ушунчалык Абу Жахил өзү ушунчалык өзүнүн Пайгамбар саллаллаху алейхи сүрөттөгөндөн да жаман инсан болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнү көрдү да. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи Абу Бакр радиаллаху анху өзүнүн сыпатын көрдү да. Ошон үчүн ар бир адам бирөөдү көргөндө өзүнүн кемчилигин көрөт деген да Пайгамбар саллаллаху алейхи. Ошон үчүн биз да сиздер да бул жашоодо бирөөнүн кемчилигин айтып жатканда, ушул адам биздин өзүбүздү чагылдырып берет экен да. Ошон үчүн Аллага шүгүрлөрдү айталы, бирөөнүн кемчилигин айтарда, өзүндө ошол нерсе барбы деп биздин тил менен айтканда стрелканы өзүбүзгө буралы да. Эгер өзүбүздө ошол нерсе жок болсо, анда биз ал адамдан андай жаман нерсени көрбөйт экенбиз да. Өзүбүздө ошондой нерсе болгондуктан биз ошол адамдан жамандыкты көрө алат экенбиз да. Себеп дегенде менин ичимдеги нерсени мына сиздер билбейсиздер да, эмне бар экен. Сиз билбейсиз, тиги билбейт, башка адам билбейт да менин ичимде эмне бар. Эми сиздердин ичиңизде эмне болуп жатат? Биз билбейбиз да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнө стрелканы буруп, ар бир адам өзүнүн ахвалын караса, коом оңолот да. Ар бир адам өзүн түзөсө, коом оңолот, коом түзөлөт да. "Сен түзөлсөң, мен түзөлөм" дейт да. Ошон үчүн баарыбыз өзүбүз түзөгөнгө аракет кылалы. Анан бирөөнүн кемчилигини көрбөй койгонго аракет кылышыбыз керек экен да. Себеп дегенде ошол кемчилик өзүбүздө бар да.